торгашка деп коебуз буну. Ошо башынан эле кашка деп ошого көнүп калган торгашка. Чоң кашкасы бар үчүн ошону кашка болуп эле торгашка деп айтылат. Ошо боюнча торгашка болуп эле айтылып калды. Бул дагы уже быйыл 5 асый болду. Бул да жазга асый. Бул дагы өзү негизи акам жылкысы бул. Бул Каракылжадан алганбыз да негизи. Куранында Каракылжадан келген, убагында 1 миллионго чейин сураган казактар келип. Өзүбүз чабабыз деп анда дагы неме кылган эмеспиз. Сатылбаган да. Эми ушуну неме болсо, азыр табана келип турган маалы, ошо эси неме болсо берелик деген оюбуз бар. Баары. Бир аз суу элек, бирок жакшы боюн немеси 1.72 тегерегинде чыгат. Күлүктүгү күлүк, топко кирет, тобу аламанга жакшы да. Аламанга жакшы. Аламанга. Чоң жылкы да бул. Ошо менен сүйлөшсөк, баасын келишсек болот да. Өзү ошо 1 миллионго берилбеген убагында 2 жыл, 3 жыл мурун, 3 жыл мурун 1 миллионго берген эмес элек. Азыр эми келишсек болот да, эми келип атты көрсө, неме болсо, эми конечно 1 миллион дебейбиз, неме болсо беребиз да. Жактырса атты көрүш керек да анын үчүн. Көрөм дегендер болсо, чалса, көрсө, ошо улактардан чаап, ошо баары неме. Бунун дагы ошо туяктары жоон, өзүнүн дагы турунда көрүнүп турат да, турпаты дагы жакшы. Ушундай ойлорубуз бар. Буну дагы көргөзсөк, ошо алам дегендер болсо, кызыккандар болсо, мына баарынын кашкасы бар. Кыргыз жылкы Карабайыр. Ошо. Ушундай. 5 асый да, ошондо 8 жаш болуп калат. Бул жылкы боюнча айтсам, ошол акам жылкысы Бишкектен келген 150 миң сомго алган эле буну таймалында. Будёновский тукумунан деп айтылат. Укмуш күлүк, укмуш немеге 5-5ке чабылган, досто турдукул чапкан муну досто ойноп жүргөн бала. 5-5ке чабылат. А мындай аламан улакка да чаап жүрөбүз. Күлүктүгүнөн биз эч кимге бергибиз келбейт. Кызыккан адамдар көп мунун. Көкчө, бул дагы. Буну жакшы көрөбүз өзүбүз. Күлүктүгү боюнча топко дагы кирип чыкканы дагы сөз жок мунун дагы. Акам өзүнүн жанындай көрөт бул атын. Ошо. Эми азыр сурап аткандар бар, бирок ооз ачып мынчага деп айта элекпиз. Көп адамдар сурайт, мунун баягы күлүктүгүнө кызыгышат. 5-5ке жөнүндө мыкты да. Эми жылкыны кармайт экенсиң, анын азабы көп. Анан чын эле өзүбүзгө, бидибизге туура келсе, буну деле кызыккан адамдар болсо беребиз. Анын үчүн баасын келишибиз керек да, өзүбүздүн немебизге туура келсе берет элек. Анан базыр байгеге чабыл элек, основной улакка чабылат. Улак аламанына да чабылат, 5-5ке да чабылат. Азыр сууп даяр экен, бул да өзүнүн немесине келип турган маалы. Bunun boyu olsa 1.63 тегерегинде чыгат. Будёновский жылкынын аралашкан, муну Бишкектен алып келдирген акам өзү. 150гө түшкөн бул таймалында. Азыр жаңы асый болуп калды. 4 жаш болду. Сулуу дагы бул дагы. Ошо ар кандай породага аттарды багып көрүп атабыз да, кимиси чыдамдуу, кимисинин териси калың. Ошо негизи кыргыз жылкысы мыкты болот экен, териси калың, бар жокко чыдамкай болуп.